Социалдык көйгөйлөргө байланышкан сабагыбыздын 3 бөлүгү. Буга чейинки сабакта биз кант оорусу жөнүндө кеп кылдык. Ал жөнүндө текстти угуп, тексттеги кездешкен жаңы деп эсептелген аз колдонулат, жакшы тааныш эмес деген сөздөр менен биз иштедик. Азыр болсо ошол текстти кайра окуп көрөлүк. Сөздүгүңүздү жаныңызга алып отуруңуз. Биз кеп кылбай калган сөздөрдү сиз таптыңыз деп ойлойм. Демек, текст. Бүгүнкү күндө диабет же кант оорусуна чалдыккан адамдардын саны дүйнө боюнча 40 миллиондон ашат. Диабет эң коркунучтуу, айыкпай турган дарттардын бири. Ага чалдыккан адам дайыма инсулин колдонушу зарыл. Андыктан кайда болбосун, ал адамдар жанына дарысын ала жүрүшөт. Инсулин мыйзам боюнча бейтаптарга мамлекет тарабынан акысыз берилиши керек. Ал үчүн ооруканада инсулиндин керектүү көлөмдөгү кору үзгүлтүксүз камсыз кылынышы талап кылынат. Бирок бардык эле өлкөлөрдө ал жетиштүү деп айтууга болбойт. Ал эми кан оорусу менен жабыркаган адам инсулини жок 3 гана күн жашай алат. Бул текст болду. Кант оорусунун алдын алуу үчүн эмне аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз? Бул кант оорусу жөнүндөгү сөзүбүздү жыйынтыктоо иретиндеги суроо. Демек, кант оорусунун бардык эле оорунун алдын алса болот. Бардык эле ооруну болтурбай койгонго аракет жасаса болот. Ошондуктан кант оорусунун алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз? Бул жөнүндө укканыңыз бардыр, окугандырсыз. Же жеке өзүңүздүн оюңуз бардыр, жалпы билимиңизге таянып. Ошону сиз жыйынтыктап, анан эң негизгиси кыргызча айтып көрсөңүз. Кааласаңыз кыргызча жазып көрсөңүз, анан үй бүлөңүз менен, досторуңуз менен, кесиптештериңиз менен бөлүшүп көрсөңүз ушуну. Сөзсүз түрдө кыргыз тилинде. Жана байкап көрүңүз, кант оорусу деген тексттен жаңы өздөштүргөн сөздөрдү колдондуңузбу? Ошону колдонууга туура келдиби? Байкап көрүңүз. Канча сөздү колдондуңуз? Эсептеп көрүңүз. Сизге бул пайдалуу болдубу? Өзүңүз жеке бааңызды берип көрүңүз. Үчүнчү, ушул социалдык көйгөйлөргө байланышкан дагы бир маселе бул кан аздык. Бул кыргызда айтылып жүргөн сөз. Башкача айтканда, кыргызда кан аз деп кайсы оорууну аташат? Бул дагы социалдык көйгөйлөргө кирет. Бул дагы тилекке каршы Кыргызстанда көп тараган оорулардын бирине кирет. Эмне үчүн? Башкача айтканда, кайсы ооруну биз кан аз деп айтабыз кыргызда? Сиз сөзсүз билет болушуңуз керек муну. Кан аз деп, кандын курамында гемоглобин деп коебуз го, жана кызыл зат деп айтабыз. Ошонун азайып кетишин айтат. Кызыл заттардын азайышынан адамдын ден соолугу начарлайт. Кайсы бир жөндөмү чектелет, алсыздык пайда болот. Ошону кыргызча биз кан аз деп коебуз. Бирок дейинкиси кандын көлөмү азайбайт, туурабы? Бирок ошонун курамында өзгөрүүлөр болот экен. Бул элдик аталыш дарттын кан аз. Дагы эле ошол тартипте социалдык көйгөйлөргө байланышкан буга чейинки 2 текстти окуудагы тартипте иштейбиз. Биринчи угасыз. Экинчи угуп жатып сиз тааныш эмес сөздөрдү жазып отурасыз. Тексттен кийин биз ошол сөздөр менен таанышабыз. Анан текстти кайра угуп, анан тексттин мазмуну боюнча иштейбиз. Демек, текст. Айылда, айрыкча аялдардын арасында көп кездешүүчү дарттардын бири бул азгандуулук. Биринчи кезекте буга тамак аштын азыктуулугу, сапаты себептешет. Дагы айрым адистердин айтымында, айылда кызыл чайды көп ичкен үчүн да аялдардын каны азайып кетет. Себеби ичкен тамак аштагы пайдалуу заттарды кызыл чай жок кылып коет имиш. Бала төрө дагы аялдардын ден соолугуна таасир кылат. Анан калса аялдар өз ден соолугуна көп көңүл бурушпайт эмеспи? Аябай катуу ооруп калмайынча жүрө беришет. Үй тиричилиги да аялдын мойнунда. Күндөлүк түйшүктөн колу бошобогон аял кээде ооруса дагы доктурга кайрылбайт.
Бул дагы гезитте жазылган макалалардан алынды. Бул текст боюнча сөздүк ишибиз кандайча болот? Адаттагыдай эле мен сөздү бирден атап, маанисин айтканга аракет кылам. Көңүл буруп угуп отуруңуздар жана өзүңүздөгү түзүп алган тизмеңизге салыштырып отуруңуздар. Албетте, кайсы бир сөздү калтырып кеткен болсом, ал сөздү өз алдынча өздөштүрүүгө туура келет. Кесиптештериңиздин, досуңуздун, үй бүлөңүздүн жардамы менен же сөздүк менен. Биринчи, айрыкча деген сөз. Мисалы, каназулук айрыкча аялдардын арасында көп кездешет дешет экен. Өзгөчө, көбүнчө дегенди билдирет. Каназ адамдар түрдүү социалдык катмарларда кездешет. Анан көбүнчө айылдардагы аялдардын арасында кездешет. Сапат. Бул касиети, жакшы жагы. Сапат. Таасир кылат. Эмнени билдирет? Демек, ал мага таасир кылат, ошонун аркасында өзгөрөт дегенди билдирет. Мисалы, аба ырайынын таасиринен, мисалы, биздин ден соолугубуз өзгөрөт. Таасир кылуу, өзгөртүү. Ошогундай бир күч келтирүү дегенди билдирет. Кездешүүчү деген сөз, туш болуучу, жолугуучу деген сөздү билеттирсиз, ушунун маанилеши. Азыктуулук, демек, пайдалуу заттардын бериши. Мисалы, биз көп эле тамак ашты жейбиз, ошонун азыктуулугу ар түрдүү болот да тамактардынчы. Курамында эмне бар, пайдалуу заттар барбы, зат жокпу, ошого жараша биз тамак аштын азыктуулугун баалайбыз. Айрым деген сөз, кээ бир дегенди билдирет, айрым адамдар же кээ бир адамдар. Же сөз айкашы бар, айрым учурда, кээде деп айтабыз. Имиш деген сөз эмнени билдирет? Тексти бар экен. Адистер айтат экен, кызыл чай себеп болуп атат ушул азгандуулукка депчи. Себеби кызыл чай тамактан бизге келчү заттарды жок кылып салат, имиш деп айтылат. Имиш деген божомолду билдирет. Так туура ушундай эмес, анык чындык эмес, мындай бул автордун ою боюнча бул мындай божомол дегенди билдирет имиш. Таасир кылат айттык, үй тиричилиги. Эмне айтасыз? Аял киши үй тиричилигинен колу бошойт дейбиз да, үйдөгү оокат, жумуш дегенди билдирет үй тиричилиги. Күнүмдүк жасай турган иш аракеттер. Тамак бышыруу, үй жыйноо жана башка, баланы багуу. Ушуну үй тиричилиги дейбиз. Ооруп калмайынча деген сөз, бул жерде менин көңүлүмдү бурганы бул грамматикалык формасы болду. Ооруп калганга чейин. Колу бошобойт. Демек, убактысы жок. Бош эмес. Жосу да кыргызда айтат, чолоосу тийбейт деп айтабыз. Текст айтат, өзүн караганга же дарыгерге барганга колу бошобойт. Убактысы жок. Чолоосу тийбейт. Аялдардын мойнунда эмне дегенди билдирет? Эмне үчүн мойнунда? Аялдардын мойнунда, башка адамдын мойнунда, өкмөттүн мойнунда, мектептин мойнунда деп айтсак болот. Демек, ошонун милдети дегенди билдирет. Үй тиричилиги да аялдардын мойнунда деген, үй тиричилигин жасоо дагы аялдардын милдети. Түйшүк деген эмне? Биз түйшүк тартабыз, оокат, жумуш, кандайдыр бир, биз аткарып турган кандайдыр милдет, түйшүк дейбиз. Аялдардын түйшүгү көп деп айтат го, жасай турган иши көп, агаларга жүктөлгөн жүк көп. Кайрылбайт, дарыгерге кайрылбайт деп айттык. Дарыгерге барбайт дегенди билдирет. Кайрылбайт, суроо берип, андан жардам сурабайт дегенди билдирет. Бул ушул тексттеги менин оюмча сиздер үчүн аз тааныш болгон же такыр тааныш эмес болгон сөздөр. Эми текст окуп көрөлүк. Кайра. Айылда айрыкча аялдардын арасында көп кездешүүчү дарттардын бири азгандуулук. Биринчи кезекте буга тамак аштын азыктуулугу, сапаты себептешет. Дагы айрым адистердин айтымында айылда кызыл чайды көп ичкен үчүн да аялдардын каны азайып кетет. Себеби ичкен тамак аштагы пайдалуу заттарды кызыл чай жок кылып салат имиш. Көп бала төрөө дагы аялдардын ден соолугуна таасир кылат. Анан калса аялдар өз ден соолугуна көп көңүл бурушпайт да. Аябай катуу ооруп калмайынча жүрө беришет. Үй тиричилиги дагы аялдардын мойнунда. Күндөлүк түйшүктөн колу бошобогон аял кээде ооруса дагы доктурга кайрылбайт. Менин оюмча
текстти экинчи окууга чейинки биз сөздөр менен иштегенибиз, сөздөргө берилген түшүндүрмөлөр бул тексттин мазмунун дагы кененирээк сизге түшүнгөнгө жардам болду деп ойлойм. Азыр ушул текстке байланышкан чакан тестти аткарып көрөлү. Биринчи, кан аздуулук аялдар арасында көп болушуна себептердин бири эмне экен? Текстеги айтылган ой боюнча кан аздуулук аялдардын арасында көп болушуна себептердин бири: А. Начар тамактануу. Б. Белгисиз. В. Суюктукту аз ичүү. Албетте себептердин бири катары бул начар тамактанууну аташкан экен. Тамактардын азыктуулугу, сапаты жакшы болбосо дагы кан азайып кетет экен. Бул текстте айтылган. Демек биринчи жооп туура. Экинчи суроо. Эмне үчүн чайда аз кандуулукка себепкер дешет экен? Себептери көп, эмне үчүн чай ичкен дагы ушу кан аздуулукка алып келет экен? Биринчи жооп: чайда гемоглобин жок. Экинчи жооп: чай ичкенде башка тамак жегиси келбейт адамдын, табити бузулуп калат. Үчүнчү вариант: чай керектүү затты жок кылат экен. Биздин организмге керектүү затты жок кылып коет экен. Демек, эмне үчүн чай дагы аз кандуулукка себепкер дешет экен? Кайсы жоопту белгиледиңиз? Текстке таянсак, бул үчүнчү жооп. Чай тамак менен бизге келүүчү керектүү заттарды жок кылып коет экен. Ошонун ичинде жана темир деп атайбыз, ошону дагы жок кылат экен. Ошон үчүн кан аздуулук жаралат. Үчүнчү жооп туура болду. Эми ой жүгүртүүгө карата мындай суроода: социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө коомдук социалдык институттар боюнча, укук жана саламаттык боюнча жалпы билим деңгээли чоң мааниге ээ. Мындай билимди кантип жогорулатса болот? Башкача айтканда, мисалы ошол эле аялдар же канторусуна чалдыккан адамдар, ошолордун негизинде жалпы ушул оорулар жөнүндөгү билими, ошол көйгөйлөрдү чечүүгө тиешеси бар, мисалы кайсы бир мамлекеттик уюмдар, органдар, институттар жөнүндө, алардын иши милдеттери жөнүндө элдин билими. Деги эле ден соолук, өзүн өзү коргоо жөнүндө адамдардын билими. Же ушу ден соолукка байланышкан, же социалдык көйгөйлөрдү чечүүдөгү өзүнүн укуктары жөнүндөгү билим деңгээли чоң мааниге ээ, туурабы? Сиздин оюңузча, ушундай билимди кантип жогорулатса болот? Кандай иш чараларды көрүш керек? Себеби көп эле айтылып жүрөт массалык маалымат каражаттарында, көп учурда кайсы бир көйгөйгө чалдыгуу элдерде, айрыкча айыл жергесинде, жөнөкөй гана бир билимдин жетишсиздиги, өз укуктары жөнүндө, адам укуктары жөнүндө, же болбосо жөн гана жалпы маалыматынын жоктугунан дагы кайсы бир көйгөйлөргө туш болуп, ошону чече албай жүргөн учурлар дагы болот. Ушу билимди жогорулатууга сиздин кандай 3 сунушуңуз бар? Айтып көрсөңүз. Ал сунушту албетте кыргызча жазып көрүңүз. Же өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп көрүңүз башкалар менен. Бул сабак 3 бөлүктөн турду. Ушул социалдык көйгөйлөргө арналган сабак. Биз 3 түрдүү текст окудук, 3 түрдүү маселеге байланышкан. Биз ушул тексттер менен биз иштедик, лексикалык көнүгүүлөрдү аткардык, башкача айтканда түшүндүрмөлөрдү бердик. Жана сиз ар бир тексттин мазмуну боюнча сиз тапшырма алдыңыз. Биринчи, баңгилик боюнча тексттин үстүндө иштегенден кийин сиз баңгиликти кантип жеңсе болот, ушул жөнүндө оюңузду жазууну сунуштадым. Экинчи, кан тоорусу жөнүндө биз сүйлөштүк. Кан тоорусун алдын алуу үчүн кандай иш-аракеттерди кылса болот, ошол жөнүндө сөз алдынча ой жүгүртүп көрүшүңүз керек. Жана үчүнчү, биз аз кандуулук жөнүндө текст кылдык, бирок биз текст менен иштедик, бирок биз жалпы суроо бердик. Жалпы эле социалдык көйгөйлөрдү чечүүдө
Ошол көйгөйлөргө туш болбош үчүн же туш болгондон кийин ошондон арылыш үчүн элдердин, жалпы эле калктын билимин кандайча жогорулатыш керек? Сиз кандай 3 түрдүү сунушту бере аласыз? Ошол оюңуз менен биринчи алгач кыргыз тилинде жазып же кыргыз тилинде ооз эки кыргызча ойлонуп даярданып көрүңүз. Анан башка адамдар менен бөлүшүп көрүңүз. Сиз үчүн бул сабак пайдалуу болду деп ойлойм.